акимге келдик. Акимге келгенде ол базардагы жеке менчик жериңиздин китеби сизге таандык турабы? Ушуну көрсөтөбүз. Ол Өскөмөн шаарынын мэриянын токтому. Ошол сиздин жеке менчик баралда проходуңуз дайым ачык болсун деген токтом. Анан дагы бир талабыбыз бар экен. Базардагы Өскөмөн шаарынын базарындагы базардын ичиндеги соодагерлер сиздин баралда проходуңузду пайдаланып атат. Пайдаланган үчүн жер сиздики жеке менчик. Өскөмөн шаарынын мэриясы тарабынан токтом чыгарып берсин. Сизге ижара катары акы төлөп берсин деген талап болуп атабы? Siz көп жолу арыз жазгансыз Өскөмөн шаарынын мэриясына. Бирок ошол арызды четке кагып, токтомду чыгарбай, же себебин айтпай турабы? Максатыңыз ошол болуп атабы? Ошол нерсени азыр тиги акимге келгенде ошол маселени коебуз. Анан бул арызды жазып бергенсиз, мен ишикке жеткиргенде жооп келдиби сизге? Бир жообуңуз мына Өскөмөн администрациясында турат, бир жообуңуз ошол милиция. Кыскасын айтканда Бишкектен президенттен ташиптин жооп келди турабы арызыңызга? Карап берилсин деген. Хорошо. Аны да азыр айтабыз буларга. Кызыл китеби. Могу мэриянын токтому. Ошол жер дайыма тоскоолдук жаратылбасын. Базардагы канча соодагер болсо пайдалансын деген токтому. Анан бул эженин бир эле суранычы бар экен. Ошо жеке менчик жеримди Өскөмөн шаарынын базардын ичиндеги соодагерлер пайдаланып атат. Өскөмөн шаарынын мэриясы тарабынан токтом чыгарып берсин, акы төлөп берсин деген талабы бар экен. Бирок бүгүнкү күнгө чейин ишке ашпай келет. Арыз жазыптыр. Керек болсо мен президент менен Ташипке жеткирип бердим. Жообун бериптир сиздерге. Кандай иштер жүрүлүп атат, дальнейший эмне болот, ошол боюнча сурайын деп келдик эле. Эжебиз отурат. Президентке дагы кайрылган экенсиз да, туруубу? Эме токтом боюнча, токтом ошол могул кызыл китеп турат го алдыңыздагы. Ошол Өскөмөн шаарында базардагы жер бул эженики. Ал жерди элдер пайдаланып атат. Өскөмөн шаарынын базарынын ичинде канча соодагер болсо, бардыгы ошол жерден проход кылып ачып берген эже. Мен бул маселени жакшы билем. Даже ине чейин муну биз карап, былтыркы жылдарычы. Бир эле суроо. Муну мен түшүнүп атам. Себеби дегенде бүгүнкү күнү бул эжекеники баардыгы иштетип келатышат ошол жерде. Баардыгы иштетет. Мисалы, кайсы жылы неме болду? Өрт чыкты? 17-жылы. 2017-жылы өрт чыкканда да ушул эженин жеке менчик жери аркылуу пожарный кирип өрттү өчүргөн да. Бүт целый Өскөмөн шаарынын базары ушул жерди пайдаланышат. Бул жерге тоскоолдук жаралбасын деген токтому турат тиги мэриядан. Бирок дагы бир токтом чыгарып берсеңиздер деп атат, эже айтып атат. Элдер пайдаланып аткан менин жеке менчик жериме акы төлөп берсин, мыйзам чегинде деп атат. Ошол боюнча токтом чыгарып берсеңиздер. Мен эртең мэрди чакырам. Азыр Дамир Четкович чогулушка кетти, ошко чагымда. Эртең менен саат 10-да бизде жыйын болот. Жыйындын алдында как раз мэр дагы катышат жыйында. Биз экөөбүз карап туруп, мыйзамдуу жагын карап берели. Эч качан биз тоскоолдук кылбайбыз, ишкерлерге жардам беребиз. Кыргыз Республикасы президентинин дагы атайын жарлыктары бар. Ишкерлерди колдоо боюнча, бул боюнча биз карап беребиз. Биз канааттандырышка аракет кылабыз. Ырасызбы эжеке? Макул, рахмат. Ырасызбы? Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Ташиев, мен эркин журналистмин. Ушул эженин маселеси боюнча сиздерге мен арызды жеткирип бергенмин, жоопту берипсиздер. Президент тарабынан жоопту Өскөмөн шаарынын акимине Ташиев мырза, сиз роодуга берипсиз. Биринчи ККМБ, анан ККНБ немеге берген, прокуратурага берген. Прокуратура азыр Өскөмөн шаарынын роодусун өткөрүп бериптир. Ушул эже жеке менчик жерин берип атат эл үчүн базарда. Элдин баары пайдаланып атат. Бирок ошол жерге тоскоолдук жаралбасын деген токтому турат. Өскөмөн шаарынын мэриясынын дагы бир токтом чыгарып бериңиздер. Эл пайдаланып атат жеке менчик жерин, эженин. Ошол жерге мыйзам чегинде акы төлөп берсин. Ошол токтомду чыгарбай кыйнап келеткен. Ушуну мен ишке ашырып берейин деп жүрөм. Баарыңыздардан Алла ыраазы болсун.